Ахирет бул дүйнөдөн кийинки келе турган дүйнө. Ахиретте көп ашуулар бар, көп абал учурлар бар, көптөгөн бурум суроолор бар. Ким ахиретте бактылуу болсо, ал түбөлүктүү бактылуу. Ким ахиретте бактысыз болсо, түбөлүктүү бактысыз ал. Адам баласын Алла Таалам түбөлүктүү ахиретке даярданыш үчүн жараткан. Сиздерге, биздерге берилип аткан бардык мүмкүнчүлүктөр, байлыктар, жашоо, ден соолуктар ушунун бардыгы ахиретке даярдануу үчүн, ахиретти куруу үчүн. Анткени инсан мусапыр. Күндөн күнгө өмүрү кыскара берет. Сааттан саатка, минутадан минутага, секундтан секундка чейин жүрөгүнүн соккону азая берет. Жараткан Алла Таалага жакындай берет. Бирок тегеребиздеги чачылган дүйнө, кооз дүйнө бизди алдап коет. Бул дүйнөнүн иши алаксытуу. Акыйкаттан алаксытат, Алладан алаксытат, ахиретке даярдануудан алаксытат. Акыйкаттан алаксытып коет бул. Дүйнө алдап коет адамды. Ошон үчүн айтылып келген ата бабаларыбыздан жалган дүйнө. Дүйнөнү жөнүндөп айтаган жок. Алар айтышты, не деди? Жалган дүйнө. Ахиретти чын дүйнө деп айтып келишти. Жалгандыгы ушундай, адамды алдап коет. Көп жашайсың деп коет. Караса эле 1 жылга жетпей эле өлүп калат. Айтпады эле мени көп жашайсың. Булардын бардыгы калып кетти.